Кыргызстан боюнча 39 баладан ошо төрөгөндөн кийин эле официалдуу түрдө арыз жазып баш тартышты. Мындан тышкары 84 бала ар кайсы жерде мындай таштап кеткен болуп атат да, эми көчөлөрдө таштанды болуп атат. Бул ата энеси ошо төрөгөн энеси белгисиз болуп калган учурларда 84 ушундай факт катталган. Бул албетте абдан жаман көрүнүш болуп атат биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Бул эмнени айтып атат? Бул азыр ошол эле үй бүлөлүк баалуулуктарыбыз жокко чыгып бараткандыгын белгиси болуп атат да. Анан ошол балдардын тагдыры кандай болуп атат? Тагдыры ал балдар кийин балдар үйүнө түшүп атышат. Азыркы дагы белгилеп кетчү нерсе ооба асырап алам, бала багып алам деген да үй бүлөлөр аз эмес бизде. Ал балдар ошондой үй бүлөлөргө кетип атат. Бирок эң өкүнүчтүүсү бир ошол да бизде жылдан жылга мындай сандар өсүп атат.